несмотря на все препоны, у нас из 180 делегатов приняли участие 170, хотя, к сожалению, даже избранных делегатов некоторых регионов запугивали, уговаривали ехать на съезд. Куматтуу журналисттер, биз азыр биздин 18 съезд өзүнүн ишин аяктады, Кудайга шүгүр, татынака өттү. 180 делегат шайланган, анысынын 170-и келип берди. Бирок айтып кетишим керек, ушу шайланган делегаттарды дагы үркүтүү, коркутуу болгондой жерлерге барбагыла деп. Негизги чечимдер кабыл алынды, резолюциялар тийиштүү, күч органдарына кайрылуу кабыл алдык. Андан тышкары эски мурунку политсоветтин укугун токтотуп, жаңы политсоветти шайлады. Суроолор өтө эле. Алгач эле алып көчөгө кабыл алынган эксперттердин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамга кандай комментарий бересиңиз? Ишмердүүлүгүнө чектөө киргизген жолдор бар турат ичинде. Эми ал чектөөлөр мыйзамсыз, конституцияга каршы келет. Бул сизге карата кылмыш ишин козгоого аракеттенип балайсыз жагында? Эми мындай да, мага мына фальшивый социал-демократтардан өзүңөр сураган турбайсыздарбы? Негизги максат деп. Негизги максат Атамбаевди каматуу деп, ал партиянын аркасында билесиңер. Ошол эле Асылбек, Сооронбай Жээнбековдор бар, иштүү кылгандар бар. Мен айтайын мынтип, мен Кудайдан башка эч нерседен коркпойм да. Эгерде мага кылмыш иш козгойм деп атса, мына азырга чейин ондогон адамдар камалып жатса дагы, кандайдыр бир мага көрсөтмө ала албай атат. Алса дагы мага бир кылмыш иш козгош үчүн мен ал үчүн бир кылмыш жарашым керек. Мен Кудай алдында, эл алдында тазамын. Коррупция менен көрүшөм деп кыйкырып аткан азыр. Чындыгында коррупция менен көрүшпөй эле саткындар, сатпагандар менен көрүшүп атат. Анан мен мынтип айтар элем, мына убагында бир акыныбыз 2 сапыр жазган. Саткандардын арасында болбой, атылгандардын арасында болду. Мына биз саткандардын арасында кошулбайбыз, анда көрөчө атсын биз, атылгандардын арасында болду. Чейин сиз ушул жарандык коомду бийликте турганда баягы сындап келгенсиз, азыр жарандык коом, айрым жарандык коом өкүлдөрү менен ошол жакшы отурсуз, айрым тордок болупчу. Анан сиз дагы ушундай биригүү жөнүндө кепилдүү болуп атат, анан Мадумаров сыяктуу бийликтеги күчтөр менен биригесизби? Саясий күчтөр менен? Эми биз менен биригебиз деген ар бир адамга сүйүнөбүз. Өзгөчө мына жарандык коомду айтып калдың, албетте мен алардын жазган сөздөрүн огуп алып, разы болуп атам. Ошол эле Азиза Абдрасуловага рахмат айтар элем. Менден бир билгестик, менден бир жөнө кетсе кечирип койсун. Албетте ошондой адамдар барган сайын, күн сайын көбөйүп атат. Мен барына разы. Демек ошол жарандык коомду мурда сындап келген. Башкаларга да суроо бердиресиң мени. Как вы оцените социально-политическую ситуацию в данный момент? По Конституции у президента страны главная ответственность в соответствии со статьей 60 Конституции. Президент олицетворяет единство народа и государственной власти. То есть он должен обеспечивать единство народа и, кроме того, единство народа и государственной власти. Мы наблюдаем, что президент сегодня абсолютно не выполняет свои обязанности. Он натравливает ту же госвласть, администрации, силовые структуры на свой народ. Мы не смогли даже помещение найти под проведение, например, областной конференции в Аше. Пришлось проводить дома у Анвара Артыкова. Вспомните 15-й год. Какая партия где хотела, там и проводила конференции, съезды, в театрах, филармониях, на стадионах. Вспомните 17-й год, выдвижение президентов. Кто где хотел, театр, филармония, концертный зал, стадион.
То есть мы видим, как буквально за 1,5 года в Кыргызстан вернулись бакиевские порядки, бакиевская атмосфера, вернулась атмосфера страха и предательства. Это, конечно, печально. Уважаемые коллеги, всем, наверное, спасибо. Вы не сложили себя полномочий, ваши планы... Ну, вы знаете, меня буквально год назад избрали, и я готов. Я думаю, что из наших рядов выйдут новые лидеры, новые вожаки. Тем более мы видим, что наши ряды пополняются и будут пополняться. Я всегда говорил о том, что, ну, я в этой жизни всего добился, все видел. Но сейчас такое время, когда кому-то надо, ну, стоять впереди, скажем так, кому-то надо подставлять свою группу. Пока, я думаю, я для этого нужен. Потому что надо говорить правду, и людей трудно винить. Потому что тот, кто предал, он хочет, чтобы все вокруг были предатели. Тот, кто сам нехороший человек, хочет, чтобы все были вокруг еще хуже. В этой ситуации человек слаб, и людей можно запугать там работой, родственниками и так далее. И в этой ситуации все-таки кому-то надо быть впереди. И пока, видимо, я нужен. Пока я... Какие решения связаны с Siz şu көпчүлүктү мындай сурат болот да, өзүңүз баягы жаныңызда жүргөн жолдо жолдошторуңузду алып келген сорунма жеңге камакка алып, жана сиздин айткандарыңызды айтпай өзүм бири жүргүзүп таптан улам сиз баягы өчөшкөн максатыңызда саясатта жүргөн сыяктуусуз. Мындай саясаттан кетип исламия маңызы жок болот. Анда мамлекет талкалана берсин, бөлүнө берсин. Мен жыргап эс алып жүрө берейин. Албетте мен андай жыргап жашайын десем жыргап жүрө бермек. Колумда деле бар нерсе. Бирок мамлекетти дагы ойлонуш керек. Ататынан сөз бар акында. Сен ооруба, мен оорубун ата журт. Ата журтубуз монда кыйын мезгилде келгенде, ата журтубуз 1,5 жылдын ичинде мына бакиевский замандарга кайра келгенде, мындай ойлоп турам, жүрөгү таза адамдар, Кыргызстандын келечегин ойлогон адамдар үйүндө жыргап отура албайт, жыргап жаша албайт. Биз баарыбыз тең Кыргызстандын келечеги үчүн күрөшүбүз керек. Бул биздин мекенибиз, калегибиздей мекен.